Өмүр сакчылары калк саламаттык үчүн болгон аракеттердин баарын көрүүдө. Ал эми дарыгерлердин коопсуздугу үчүн өздүк коргонуу каражаттары менен үзгүлтүксүз камсыздалып, өкмөт коомчулук мүмкүнчүлүккө жараша жардам берүүдө. Ош шаардык клиникалык ооруканасындагы кампада дарыгерлер үчүн атайын медициналык өздүк коргонуу каражаттарынын кору жетиштүү. Ар күнү калаанын аймагындагы ооруканада иштеп жаткан кызматкерлерге жеткирилип турат. Пандемия дүйнөдө күч алганда алдын ала даярдыктар көрүлгөнүн бул жердеги адис баса белгиледи. Жанагы мен айтып аткан противочумныйдын башка түрү бул лоса. Ушул жакшы деп атат, көбүнө жагып атат, потому что түйү жагында мындай туюк көрдүңүздөрбү? То есть башка мындай менен кийип алса болот. Кааласаңыз ботинка менен кийип алсаңыз болот. Бул да многоразовый, противочумный тоже. Противочумныйдын составында противочумныйды азыр көп эле противочумныйды мону эле кийип алсам защита болот деп коет. Негизинен бул противочумныйды кийгенден кийин очки болот, маскасы болот, перчатки болуш керек и мүмкүн болсо түйүндө бахила да болуш керек. Вот общий комплект противочумного костюма деп коет. Ош шаардык клиникалык ооруканасында 3 атайын бөлүм бар. Анын биринчи корпусу убактылуу обсервацияга даярдалган. Оорукананын 4 стационардык бөлүмүндө жалпы 1538 дарыгер эмгектенет. Өзгөчө абалга байланыштуу акалатчандардын түйшүгү дагы күчөп турган мезгил. Жергиликтүү бийлик өмүр сакчыларына атайын транспорттук каттам уюштуруп, азык-түлүк менен камсыздап келе жатат. Учурда бейтаптарды кабыл алуу убактылуу чектөөгө алынып, оор абалда гана кайрылган жарандар көзөмөлдөнүүдө. Илдет менен күрөшүп жаткан дарыгерлерди кубаттап, шарт түзүп берүүгө болгон күч аракеттер жумшалып жатат. Социалдык тармактарда тараган айрым терс көрүнүштөр коомчулукту гана эмес, дарыгерлерди дагы ыңгайсыздыкка алып келүүдө. Медициналык кызматкерлер толугу менен коргонуу каражаттары менен камсыздалган. Азыркы учурда толугу менен жетиштүү. Биз дарыгерлер аракет кылып бүт мүмкүнчүлүктөрүбүздү пайдаланып иштеп жатабыз. Түнү күнү эч кандай азыр бизде чектөө убакыт жок, режим менен иштөө жок азыр. Биз бир сутка бою иштеп атабыз. Ошого түшүнүү менен урматтуу жарандар туура кабыл алып, үйүңүздөрдө отуруп бериңиздерди суранат элек. Чыканак менен жабылган экен. Чыканак менен жабылган. Өз биринчи этажда эле жашайт. Кубанычбек Ормошев аталган ооруканада 15 жылдан бери травматолог болуп эмгектенип келе жатат. Дарыгер кырдаалга карабай түрдүү бейтаптарды кабыл алып, калктын саламаттыгы үчүн баарына даяр экендигин жашырган жок. Кубанычбек мырзанын коопсуздук чаралары толугу менен каралып, коргонуу каражаттарын күн сайын алмаштырып турууда. Ош шаардык аймактык ооруканасына ошол окууну бүткөндөн баштап иштеп жатам. 2006-жылы ишке киргенмин. 15 жыл болуп атат иштегениме. Элге колубуздан келген жардамыбызды берип, өзүнүн ишибизди сүйүп жүрөбүз. Биз силер үчүн иштеп атабыз. Силер ушул коронавирусту астына алып, үйдөн чыкпай, колдон келишинче карантинди сактап, колдон келишинче үйдө отуруп берсеңер, ошону токтотуп алсак, биздин жеңиш ошо болуп эсептелет деп ойлойм. COVID-19 вирусун жугузган дарыгерлердин саны өлкө боюнча 79га жетти. Бул көрсөткүч өкмөттү дагы, коомчулукту дагы түшөлтпөй койбойт. Мындан улам өкмөт өздүк коргонуу каражаттары менен үзгүлтүксүз камсыздоону тыкыр көзөмөлгө алып, инфекциянын очогунда иштеп жаткан ак халатчандарга коопсуз шарт түзүп берүүдө. Айта кетсек, ооруну жугузуп алган мед кызматкерлерге атайын кенемде төлөп берүү жана кошумча майына чегерүү толугу менен каралган. Кыргыз медицинасынын бул илдетти жеңүүгө толук мүмкүнчүлүгү жетет. Буга дарыгерлердин билими, керектүү жабдыктар дагы бар. Ал эми жарандар карантиндик эрежелерди так сактоосу гана керек экендигин ак халатчандар эскертет. Бардык врачтар даяр. Мына азыр канча врачтарыбыз бизде обсервация деген бар, ошол жерде күзөттө турушат. Башка жерде ооруган жерлерде бүт врачтарыбыз лечение кылып атат. Бул бизде мына күн сайын информация берип атпайбы? Ушунча больной жакшы болуп кетти деп. Бул дагы өзүнчө биздин мына врачтарга дем күч берип атат. Биздин врачтар дайыма ушу иштегенге, элди ушу оору менен аякташка дайым даяр. Өлкөдө бул дарттан бүгүнкү күнгө чейин 71 бейтап айыкты. Бул көрсөткүч дарыгерлердин алдыңкы сыймыгы жана үмүтү. Ынтымак, тартип жана тилектештик бул кырдаалды жөнгө салат. Абдуманик Базарбаев, Элемон Акбаев, жаңылыктар. Многоразовый деп, противочумный деп бир эле полный костюмду айтат. Онун ичинде одноразовыйсы бар,
Анан многоразовыйсы бар. Отличиясы эмне? Одноразовый билип кийилип уже чечилгенден кийин бул утилизацияга кетет, бүт иштетилбейт. Многоразовыйдын не плюсу бар? Ал кийилгенден кийин кайра замачивание болуп, прачечныйда Спокойно алып көргөзөт. Многоразовыйдын да түрлөрү бар. Молодой многоразовый, эми орусча айтмакчы, от производства зависит. Кандай материал таап, кандайдан тиксем. Негизинен мондай кийилип, мына жерде замогу бар, алып туруп кийилет. Мунун түйүндө мындай сразу бакила менен туюгу бар, анан туюгу эместери бар. Бул замачивание болуп туруп, немеде прачечныйда кайра жуулуп, кайра повторно берилет. Анан дагы мондой эсэски түрдө бул противочумныйлар бар. Бунун ичинде мондой өтүгү бар. Мундайдан дагы башында бул коронавирус келатат дегенде негизинен ушулар алынган, потому что ага чейин булар келе эле. Мындай очкиси бар. Очки негизинен кирип чыккандан кийин булар замачивание кылат или спирт менен ачылса болот. Мунункунда бул эсэски тип баягы эски биринчи противочумныйларда мунун ичинде форма болот, хирургический жеңил узун. Анан мунун үстүндөн мындай алдынан хирургический форма окшош монда кийилип капталга байлана турганы бар. Анан мондай косынкалар бар башына. Бул кийилет. Анан дагы эмне? Вот бул респиратор, мына жөнөкөй маска. Респиратор дегенде FFP2 или FFP3 деген бар. Ошол негизинен инфекцияда иштеле турган маскалар. Бул жанагы биринчи типтеги мурунку чогулган противочумныйдын немеси, тизмесиндегилер. Ичинде носкиси бар, перчатки бар и мына очкини ачып турган пакта бар. Очкини тагардын астында көп очкини ичинен самын менен обработка кылып туруп, анан пакта менен ачып коюш керек. Кийип жүргөндө көп кийгенде терде кирет да эчтеке көрүнбөй калат. Бул норма. Андан тышкары мындай башка фирма, китайский фирмадан противочумныйлар келген. Мындай ачып көрсөм. Негизинен ушуга окшош эле. Вот бул противочумный, бул жаңы противочумный маска да, респиратор менен жаткан. FFP2 деп. Любой масканын түйүндө производство кайерден, анан FFP кандай түр экени айтылат. Муну кийилгенден кийин бул негизинен 72 саат деп айтылат. Бирок бир кирип чыккандан кийин бул автоматически уже утилизацияга кетиш керек. Жанагы мен айтып аткан противочумныйдын башка түрү бул моосу. Ушул жакшы деп атат, көбүнө жагып атат, потому что түйү жагында мындай туюк көрдүңүздөрбү? То есть башка мындай менен кийип алса болот. Кааласаңыз ботинка менен кийип алсаңыз болот. Бул да многоразовый, противочумный тоже. Противочумныйдын составында противочумныйды азыр көп эле противочумныйды мону эле кийип алсам защита болом деп коет. Негизинен бул противочумныйды кийгенден кийин очки болот, маскасы болот, перчатки болуш керек и мүмкүн болсо түйүндө бакила да болуш керек. Вот общий комплект противочумного костюма деп коет. Негизинен ушул. Андан тышкары дагы айтсалар. Могу жерде маска бар, могу маска. Мондай маска. Бул масканы обсерваторияга кирип чыккандан кийин обсерваторияда же стационарда чистый зона, грязный зона деп коет. Грязный зонада жанагы COVID-19 менен ооругандар жатат, ал грязный зона. Ал жерге жанагы противочумный менен кирет. Бер жака кирип калганда мондай маска менен же эки маска менен айырмасы жок. Эки масканы бирөсүң. Андан тышкары бул больнойлорго да берилет. Ичинде жөтөлүп аткан болушу мүмкүн, бири-бирине жуктурбаш үчүн. Бул алдын ала бул немелерге кетет. И негизгиси азыркы маалда байкап атасыздар, медиктерге жугуп атат, ал жактан келип атат деп айтылып атат. Негизинен бул катачылык эмнеден келип атат? Биздин элге информация бар, бирок температура ОРВИ деле бар. Азыркы коронавирус келди деп туруп көп эл только коронавирус издеп атат да өзүнөн. Андан тышкары ковид деле бар. Андан тышкары ОРВИ деле бар. Ангина деле оорусу кеткен эмес, ошо жана-жан эле жүрөт. Ошо менен дифференциациясын жакшы кылса адашпайт эч кимчи. Кирип атканда бул баягы муну баары билип калды уже, аэропорттон келатканда монда температурасын билет. Негизинен любой учреждение киргенде температурасын өлчөп киргизиш керек. Бирок көп случайда температура бербей туруп, может быть,
ковид менен жүрүп калышы мүмкүн да. Но бул өтө керектүү нерсе. Азыркы маалда стационарлар бүт жабып, изолированный киргизбегенге аракет кылып атабыз. Только для экстренных больных, баягы оор медицина неме жардам көрсөтө тургандарды эле киргизип атабыз. Анан ошол, анан могу билиолор. Булар деле достаточно, МЧСтен деле келди. Биринчи күндө эсиңиздерде бар, жанагы 16-19-да баягы умрадан келгендерди жаткырган обсерваторияга жаткырдык. Анда деле бүт баарыбыз болгон. Кийин баягы Москвадан келди деп көп элди топтодук. Көрдүңүздөр 5 рейс, 6 рейс келди. Анда деле МЧС деле берип атты, бизде деле маска болуп атты. Негизинен противочумный жетиштүү. Бир минус жактан катачылык кетиш мүмкүн кызматкерлерде. Бул туура эмес кийип, туура эмес чечиш жактан болушу мүмкүн. А так бүт баары жетиштүү. Медицина кызматкерлеринде. Азыр медицина кызматкерлери эмес, МВДнын кызматкерлери дагы противочумныйда жүрөт. МЧСтин кызматкерлери да противочумный менен жүрөт. Негизинен противочумный костюм, то есть средства индивидуальной защиты деп коет, СИЗ. Негизинен жетиштүү. Андан тышкары государство жактан да алынып атат. Чет жакта келген жанагы партиялардан болуп атат, анча мынча коомдордон келип атат. Аз-аздан бирок келип атат.